Amerika jana Evropanın eki жүздүүлүгүн жана аябай өзүмчүл экендигин, алар үчүн мал дүйнө бардык нерседен жогоруда экенин билесизби? Бул видео көрсөтүүбүздө кыскача жооп берүүгө аракет кылабыз. Эсиңизде болсо, Россия Украинага бастырып кирген убакта Америка жана Европа пропагандалары Россияны баскынчылыкта айыптаган эле. Себеби Россия Украина жерлерине кол салган эле. Бирок бүгүн Америка жана Европа массалык маалымат каражаттарында жада калса мамлекет башкаруучулары да Израилдин Палестинада аткарып жаткан террорчулук жана баскынчылык саясатына көз жумуу менен бирге аны колдоп кубаттап жатышат. Эми айтыңызчы, Украина жерлерине бастырып кирген Россия менен Палестина жерлерине бастырып кирген Израилдин ортосунда канчалык айырма бар? Бул биз түшүнүп турган жөнөкөй айырманы Европа парламентинде олтурган окумуштуу саясатчылар түшүнбөйт деп ойлойсузбу? Өкүнүчтүүсү, алар абдан жакшы билишет. Бул жөнөкөй эки жүздүүлүктөн башка нерсе эмес. Кыш келгенде эркектер, аялдар жана балдарды суу, электр жана жылуулуктан ажыратуу максатта калктын инфраструктурасына максаттуу кол салуулар таза террор акты болуп саналат деген Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен. Тилекке каршы бул жерде фон дер Ляйен Израилдин бүгүнкү аракети боюнча сүйлөбөй жатат. Бул сөзүндө эки жүздүү айым 2022 жылы Россиянын Украинага каршы аракетин каралаган болчу. Алардын кылмыштарынан дагы бири Палестина окуясы башталгандан бери социалдык тармактарда Израиль баскынчыларынын чыныгы жүзүн ачып жаткан миңдеген каналдарды чектеп коюшту же бүтүндөй өчүрүп салышты. Бул катарда биздин Instagram, Facebook каналдарыбызда чектелип калды. Өз мекенин коргоп жаткан мусулмандарды кылмышкерге чыгарып, Хамасты террордук уюм деп атаган кабар агенттиктери бейгам иштерин жүргүзүп жатат. Негизинен бул жерде маалымат согушу болууда, инсандарды жалганга ишендирүү саясаты. Мисалы, Американын президенти акылсыз Байден чынында эч кандай кадрлары болбогон бөбөктөрдүн башы кесилген видеолорду көргөнүн айтты. Бул жалган маалымат израилдик аскерлер жана журналисттер тарабынан да четке кагылды. The Times гезити Израилди мазлум жана курман болгондор катарында көрсөтүү үчүн жараланган Палестина балдарын Яхуди балдары катары тааныштырды. Эки жүздүү жалганчы батыш пропагандалары жада калса туура сүрөт коюуну да билишпейт. Америка жана батыш өлкөлөрү өздөрүн дүйнө жүзүндө эң көп инсаният укуктарын коргоочу өлкөлөр экендигин айтып келишет. Аянычтуусу, көпчүлүк мусулмандарда бул жалгандарга ишенишет жана Европаны бейиш сымал мекен деп ойлошот. Чындыгында алар эң жийиркеничтүү ЛГБТ же айбандардын укуктарында кооруй турганын ырасташса да, Палестинада өлтүрүлүп жаткан миңдеген жаш балдар менен иштери да жок. Балким муну түздөн-түз өздөрү колдоп кубаттоодо жана муну кылмышкерлерге каршы күрөшүү деп аташты. Бул даярдообузда Америка жана батышты канчалык эки жүздүү экендиги жөнүндө аз болсо да маалымат берүүгө аракет кылдык. Ушундай экен, башкалар тарабынан алданууга жол бербеңиз. Кээде ак нерселер кара нерселер ак болуп көрсөтүлүнүшү мүмкүн.